Өмүрбек Бабанов коррупция боюнча кармалды. Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупциялык факты боюнча Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Өмүрбек Бабанов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Мындан мурда маалымдагандай, УКМК Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги түзгөн мекемелер аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү долбоорун ар түрдүү этапта ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча суракка алууну улантууда. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган далилдердин негизинде бүгүн 31 майда экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү коррупция боюнча камакка алынды. УКМК аталган кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө жана жыйынтыктары жөнүндө коомчулукка маалымат берип турат. Суу өткөн тосмодо асынып турган чүйдө каналдан кишинин сөөгү табылды. Чүйдө куткаруучулар адамдын сөөгүн суудан алып чыгышты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ала Мөдөн районунун ГЭС-2 айылында жайгашкан чүй каналында адамдын жансыз денеси суу өткөн тосмодо асылып турат деген маалымат түшкөн. Жеринде ÖKMдин 4 куткаруучусу барып, болжол менен 60-65 жаштагы эркек кишинин асынып турган денесин суудан алып чыгып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков кармалды. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалды. Бул тууралуу Супер KG порталына Өздүк булактар билдирди. Өздүк булактардын маалыматына ылайык, ал бүгүн кармалган. Эске салсак, буга чейин ал Кумтөр боюнча сурак берип жатканын жергиликтүү маалымат булактары жазып чыккан. Төрөбай Зулпукаров Кумтөр иши боюнча суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров Кумтөр иши боюнча суракка чакырылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Учурда ал УКМКнын имаратында Сентера Голд менен түзүлгөн келишимдердин бирине байланыштуу сурак берип жатат. Белгилей кетсек, 2013-жылы Төрөбай Зулпукаров СТПК партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон. Буга чейин Темир Сариев Кумтөр иши боюнча тергелген. Кийинчерээк УКМКнын мурдагы депутаттары Турсунтай Салимов жана Сергей Ибраимов да суракка алынганы белгилүү болду. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков да суракка чакырылганы айтылды. Садыр Жапаров Жеңиш Разаковго тиешелүү чара көрүлөрүн айтты. Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарында Көкташ айылынын тургуну президентке мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаков ал жерлерди мыйзамсыз бергенин айткан. Бул тууралуу видео соц тармактарга тарап, эл ичинде талкууга алынууда. Разаков вице-премьер болуп турганда аталган айылга барып чогулуш кылган. Жыйынга келген тургундар сен ушул айылда жашайсыңбы, жокпу деп каттуу текшерген. Видеодон чогулуштардын кыргыздардын жерин тажиктердики башка жерге алмаштырабыз деп элди коркутуп кол койдурткан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Жеңиш Разаковду жоопко тартасызбы? Эч ким эч качан чара көрбөй жатат деп айтканын көрүүгө болот. Ал эми буга Садыр Жапаров Баткендеги жерлер боюнча Жеңиш Разаковго тиешелүү документтерди карайм, кагаздарды карай элекмин. Силерде документтери барбы? Ошолорду алдырып карайм. Анан жообун сиздерге берем деген Жапаров. Эске салсак, Жеңиш Разаков 2018-2020 жылдары вице-премьер-министр кызматын аркалаган. Кыргызстанда наристелердин дээрлик жарымынан көбү атасыз төрөлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рыскулбекова билдирди. Анын айтымында 2020 жылы Кыргызстанда 17 000 бала төрөлсө, анын 22% расмий никеге турбаган энелердин балдары болгон. Ошондой эле статистика боюнча бардык балдардын ичинен 49% үй бүлөдө атасыз энелердин балдары болгон. Ошондой эле статистика боюнча бардык балдардын ичинен 49% үй бүлөлөрдө атасыз жашашат. Бир нече тенденция. Акыркы 5 жылда никени каттоо 10%га кыскарган, ажырашуу 19%га өскөн, деди ал. Ошондой эле ал коомдо терс тенденция жүрүп жатат. Үй бүлөлүк балуулуктардын төмөндөшү байкалууда деп белгиледи. Түндүк Кореянын башчысы Ким Чен Ын дайынсыз болууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын дагы дайынсыз жоголду. Ал дээрлик бир айдан бери эл алдына чыга элек. Бул тууралуу Түштүк Кореянын биригүү министрлигинин өкүлү Ли Чон Чуга шилтеме берүү менен чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Ким Чен Ынды акыркы жолу 6 майда Түндүк Корея армиясынын үй бүлөлөрү менен сүрөткө түшүп жатканда көрүшкөн. Бул Түндүк Корея лидеринин коомдук иш-аракеттеринин жоктугу
быйылкы жылдын эсебинен эң узак болду деген Түштүк Кореянын Миргөө министрлигинин өкүлү Ли Чончу кырдаал боюнча комментарий берүүдөн же Ким Чен Ынды дайынсыз жоголушу боюнча Сеулдун позициясын билдирүүдөн тартынган. Түндүк Корея лидеринин көптөн бери эл алдына чыкпай калганы кооптоону жараткан биринчи учур эмес. 2020-жылы жазында дагы бир дайынсыз жоголуу анын ден соолугу жөнүндө көптөгөн ушактарга себеп болгон. Андан кийин Ким Чен Ын 11-апрелде жалпыга маалымдоо каражаттарынан көрүнбөй калган. Анын жаңы сүрөттөрү 20 күндөн кийин жарыяланган. Бул убакыт аралыгында саясатчы бир нече маанилүү иш-чараларды, анын ичинде өлкөнүн негизги майрамы болгон улуттук лидери Ким Ир Сендин туулган күнүн өткөрүп жиберген. Айрым маалымат каражаттары Ким Чен Ын каттуу ооруп, ал тургай каза болгонун жазып чыгышкан. Кытайда үй-бүлөлөргө 3 балалуу болууга уруксат берилет. Кытай бийлиги жубайларга 3 балалуу болууга уруксат берет. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, мындай чечимди Кытайдын башкаруучу Коммунисттик партиясынын саясий кеңеши чыгарган. Буга эл каттоонун жыйынтыгы калк тез карып бара жаткандыгын көрсөткөнү себеп болгон. Бирок чечим качан күчүнө кирери азырынча белгисиз. 1979-жылдардан тарта Кытай бир үй-бүлөгө бир бала деген саясат жүргүзүп, аны 2015-жылы жокко чыгарган. Буга жумушчу күчтүн карып баратканы жана экономика боюнча тынчсыздануулар күч алганы түрткү болгон. 2013-жылдын аягынан тарта бул чектөөлөр жумшартылып, ата-энелерге 2 балалуу болууга уруксат бериле баштаган. Ошол жылдары Кытайда балдарын төрөлүүсү боюнча рекорддук көрсөткүч катталган. Гурбангулу Бердимухамедов атасынын каза болгон күнүнө карата чиновниктерге чачынкырып аза күтүүнү буйрук кылды. Түркменистанда бардык мамлекеттик кызматкерлерге президент Гурбангулу Бердимухамедовдун каза болгон атасына аза күтүү белгиси катары чачынкырып, улуттук баш кийим кийүүгө буйрук берилди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, чиновниктерден тышкары жеке компаниялардын башчылары дагы чачын кырдырууга мажбур. Бюджеттик уюмдарда иштеген аялдарга кара түстөгү оймо чийме түшүрүлгөн оромолдорду кийүүгө буйрук берилген. Тактап айтканда, жалпы билим берүүчү мектептердин бардык мугалимдери аза күтүү кийимин жапырт кийишкен. Миялик Гул Бердимухамедов 18-апрелде 88 жаш курагында көз жумган. Ал запастагы ички аскерлердин подполковниги болгон. Түркмен СССРнин өкмөтүндө иштеген. Атасы каза болгондон кийин Түркменистандын президенти 7 күн бою коомдук жана мамлекеттик телекөрсөтүүлөргө чыккан эмес. Түркмен жылкысы менен Алабайдын улуттук күнүн белгилөө иш-чаралары өтүп, президенттин уулу Сердар алып барган.